Кыргызстанда соңку 9 айдын ичинде 5118 жол кырсыгы катталган. Кырсыктын кесепетинен 458 адам каза болсо, алардын арасынан 62си жаш балдар болгон. Ал эми 6000дей жүргүнчү ар кандай жаракаттарды алышкан. Бул туурасында бүгүн Борбордо өткөн маалымат жыйынында башкы прокуратуранын өкүлү Максат Камбаралиев билдирди. Жол кырсыктарынын көбүнчөсү Чүй, Ош жана Жалал-Абад облустарында болгон. Так, за 9 месяцев 2018 года всего по республике в книге учета сообщений и заявлений органов внутренних дел всего зарегистрировано 5118 фактов о совершенных дорожно-транспортных происшествиях. Из них возбуждено 265 уголовных дел, по 4710 фактам отказано в возбуждении уголовного дела. По остальным 147 фактам в настоящее время проводятся проверки. Жыйындын жүрүшүндө журналисттер маалыматты мамлекеттик тилде берүүсүн суранышты. Бирок бул суроого Максат Камбаралиев ал үчүн мекемеге кайрылуусун айтып, жыйын орус тилинде улантылды. Ведется на постоянной основе. По судебной практике мамлекеттик тилде биздин отдел аркылуу алсаңар болот, көчүрмөсө. Үстүбүздөгү жылдын 9 ай аралыгында соттор тарабынан жолдо катталган кырсыктардын 229-унун иши каралып, алардын 37си күнөөлүү деп табылып, эркинен ажыратылган. Ал эми 70 айдоочуга шарттуу жаза колдонулуп, 114 кылмыш иши кыскартылганын прокуратуранын өкүлү Марс Тентиев билдирди. Администрациялык жоопкерчилик боюнча айта кетсек, ошол эле периоддо башкача айтканда 2018 жылдын 9 айында жалпы 7367 материал каралыптыр соттор тарабынан. Анын ичинен 2484 адамга айып салынган, 4029 адамдын айдоо укугунан ажыратылышкан, администрациялык арест 630 адамга карата колдонулган. Мындан сырткары психикалык жактан жабыркаган адамдарга айдоочулук күбөлүк берилгендиктен 20 кылмыш иши козголуп, учурда иликтөө иштери жүрүп жатыптыр. Аклай Маратова, Арнас Маратов, Next TV.